Акча табуунун эң оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Маданият министри Нуржигит Кадырбековду акылга чакырып жакшы сунуш айткан Ырчы Анжелика Кайратова маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековго кайрылды. Бул тууралуу Ырчы өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Элге кайрымдуу инсандарды сыйлайм. Ар бир инсан менен саламым түз. Буйрусу алдыда маданиятка жакшы салымын кошкон инсан болсун деп тилейм. Маданият чөйрөсүн жакшы түшүнүп, биримдикке чакырган реалдуу министрге муктажбыз. Сизден жакшы кадамдарды күтөбүз, Нуржигит Кадырбекович деген пикирин билдирди Ырчы айым. Маалымат булагы Арбача KG. Айганыш Абдиева жылдын мыкты дуэти номинациясынын жеңүүчүсү болдук. Ырчылар Айганыш Абдиева менен Зарлык Камбаралиев КТРК музыка каналы уюштурган тандоодо жылдын мыкты дуэти номинациясынын жеңүүчүлөрү болушту. Бул тууралуу Ырчы Айганыш Абдиева өзүнүн социалдык баракчасында жазды. Жакшы жаңылыкта жазып коеюн дедим. КТРК музыка каналы уюштурган жыл жыйынтыгы 2020 кечесинде сиздердин колдооңуздар менен биз Зарлык Камбаралиев экөөбүз жылдын мыкты дуэти номинациясынын жеңүүчүсү болдук. Чындап күтүлбөгөн жеңиш аябай сүйүнүчтүү болот экен. Бизге добуш берген ар бир инсанга, бизди колдогон бардык көрөрмандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз, деди Ырчы. Эскерте кетсек, Айганыш Абдиева 1992 жылы Талас облусунун Кара Бура районундагы Кызыл Адыр айылында туулган. Алгач элге бакыт, кимди сүйөсүң, кантип унутам деп аталган ырлары менен таанылган. Маалымат булагы Заманча KG. Айпери Кубик кызы. Мен кандай кайнежемин? Ырчы Айпери Кубик кызы кандай кайнеже экени тууралуу, ошондой эле келини жана күйөө баласы тууралуу социалдык баракчасынан пост бөлүштү. Мен кандай кайнежемин? Азыркы пост келиним менен күйөө балам жөнүндө. Келиним сезим келген күндөн баштап билбем деген сөзүн укпадык. Билсе билбесе жумушту колуна ала берет. Кудагы эжеге рахмат ушул тарбиясына. Апамдын фирменный тамактарын да бат эле үйрөнүп алды. Зирек, зээндүү, аябай тың келин. Бир тамак жасаса же шириндик болсо, үйдө апам же атам жолдошу жок болуп калса, илинип дароо бекитип коет. Ушул мүнөзү апам өзгөчө жакты. Элпек байкушум, мүнөзү да далдаке, эч бир жаман ою жок. Барган сайын эжелеп эле турат. Сезим бат эле бир тууганыма, бир борума айланды. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Улан иним тандоодон адашпаптыр. Эконун божурашып сүйлөшкөндөрү, ал жумушта болсо да кечки эко WhatsApp'та сүйлөшөт, кызыгасың. Төркүнүнө барып, бир аз жүрүп, эс алып кел деп канча айтсак да барбайм дейт. Кыйнап жөнөтөбүз. Бир жума жүрүп кел десек, бир күндөн кайтып келет. Сагынып кеттим деп жылмайып кирип келет. Көз тийбесин сезимиме. Рахмат апам, бизге караганда сезимим деп келинине жан тартып турат. Ата-энем өз кызындай, мен сиңдим кылып кабыл алдым. Күйөө балам Али жакшы, менден улуу болсо да эже деп мени аябай сыйлап турат. Эч бир сөздү бөлүп же сөз талашып көрбөдү. Ар бир адамга кылган мамилесине көз тийбесин. Кудагы эжеге тарбиясы үчүн рахмат. Абдан элпек, айткан сөзүнө турган такыбалыгына Аллах ыраазы болсун. Кыргызымда энесин көрүп кызын ал. Келин жаман эмес, келген жери жаман деген макалдар бекеринен айтылбаса керек. Айтор ар бир үй бүлөгө иман, биримдик, ынтымак, эки дөнө бактылуулугун каалайм деп жазды Ырчы айым. Маалымат булагы Заманча KG. Чолпон Талипбек, туруктуу эч нерсе жок. Ырчы Чолпон Талипбек жашоодогу өзгөрүү болуп турганы жакшы деп эсептейт. Бул тууралуу оюн Ырчы айым өзүнүн социалдык баракчасына бөлүштү. Кандай ыңгайлуу отурсаңар дагы бутуңар уюп калат. Ал үчүн абалды өзгөртүү керек. Жашоодо дагы ушундай деп ойлойм. Өзгөрүү болгон сонун, антпегенде колубут дагы талып катып калат. Жан дүйнө да. Туруктуу эч нерсе жок. Өткөн чактагы тажрыйбага толук таянуу жана болочоктун эмне болорун билүү мүмкүн эмес. Азыркы учурдун деми менен жашап, жана рахат алууну үйрөнүү керек деп эсептейт Ырчы. Маалымат булагы Заманча KG.
Депутат жыйын учурунда эротикалык сүрөттөрдү карап жатканы түз эфирге түшүп калды. Жыйын учурунда украиналык депутат эротикалык сүрөттөрдү карап жатканы түз эфирге түшүп калган. Бул тууралуу жергиликтүү телеканалдар билдиргенине таянып, чет элдик басмалар жазып чыгышууда. Маалыматка ылайык, окуя 3-декабрда болгон. Анда элдин кызматчысы партиясынын мүчөсү Евгений Петренюк Украина парламентинин отурумунда эротикалык сүрөттөрдү көрүп жатып түз эфирге түшүп калган. Түз эфир учурунда депутат уюлдук телефонунан жылаңач көкүрөктүн сүрөтүн көрүп жаткан. Ал мезгилде жыйында депутат Георгий Мамка сөз сүйлөп жаткан деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Равшан Жээнбеков түрмөдө олтурганда Сооронбайдын саясатта бели сынаарын билгем. Президенттикке талапкерлердин бири саясатчы Равшан Жээнбеков Барс Медиа сайтына азыркы саясаттын абалы, өлкөдөгү негизги көйгөйлөр тууралуу маек курду. Саламатсызбы, Равшан Бабырбекович? Алдыдагы шайлоого даярдыктарыңыз жакшыбы? Азыр кол чогултуунун үстүндөбүз. Мурда авторитардык бийликтердин бардыгы оппоненттерин шайлоого балдырбаш үчүн ар кандай тоскоолдуктарды ойлоп чыгарып коюшкан. Ошону керек болсо Конституцияга да алып келип киргизип таштаганбыз. Жанагы 30 миңден 60 миңге чейин кол чогултуу бул аябагандай оор. Экинчиден жараксыз, туура эмес киргизилип калган нерсе. Анысы аз келгенсип азыркы күнгө чейин ошол кол чогултууну кагаз менен жасайт экенбиз. Андан тышкары кол чогултуп жатканда ошол толтуруп жаткан адамдар жашаган дарегин, телефонунун номерин, паспортунун сериясын жазыш керек дегенди инструкция менен Борбордук шайлоо комиссиясы өзү киргизип таштаган. Азыр барып туруп кол чогултууга келгенде адамдарга телефон номериңди бер, паспортуңдун номерин жаз дегенде эле бардыгы чалкаласынан түшөт. Анын үстүндө Кыргызстанда көпчүлүгү шайлоолордун убагынан коркот. Негизги талапкерлерди колдойбуз дейт, же башканы колдойбуз дейт, же болбосо корккон учурлар болот дагы ошонун негизинде кол чогултуу аябагандай кыйын болуп жатат. Экинчиден, азыр даярдыктар жүрүп жатат. Штатты жетектей турган адамдар, штабтын мүчөлөрү, пиар командаларыбыз бардыгы азыр акырындап жылып келе жатабыз. Себеби убакыт кыскарды да. Мурда президенттик шайлоого добуш чогултуу 50 күн убакыт болсо, азыр бизде 10 эле күн болуп калды. Окшогон кыйынчылыктар менен азыр жылып жатабыз. Ошентсе дагы шайлоого баруу бир жагынан оор, экинчи жагынан кызыктуу процесс. Өзгөчө саясатчылар үчүн. Бир жагынан кыйналсак, экинчиден биздин командабыз суурдагы балыктай ушунчалык ушул процесстен рахат алып жатабыз. Шайлоого аягына чейин барасызбы же ортодо жолдон оюңуздан кайтасызбы? Мен аягына чейин барам. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда башка көз карашты, альтернативдүү көз карашты коомго таратуу, жеткирүү мен үчүн аябагандай принципиалдуу болуп эсептелет. Анын үстүнө мен азыркы 2-3 жыл аралыгында бийлик тарабынан аябагандай көп кордуктарды көрдүм. Куугунтуктар болду, жамандоолор болду, түрмөгө чейин бардым. Ошондуктан азыр өзүмдүн көз карашымды келечектеги президенттик шайлоого катыша турган адам катары таратуу, прогрессивдик көз карашты таратуу, реформаларды, жаңы заманбап мамлекет куруу аракетин, идеологиясын, көз карашын таратуу азыр аябагандай маанилүү. Ошон үчүн канчалык көбүрөөк талапкерлер бири-бири менен атаңдашса, бири менен эрежени бузбай, маданий деңгээлде бири-биринин жеткесин өтпөй, бири-бирин кемсинтпей, кордобой, эгерде биз талаш-тартыш жаратып президенттик дискуссияларды, президенттик шайлоону өткөрө турган болсок, бул биздин мамлекетибиз үчүн, улутубуз үчүн аябагандай пайдалуу болот. Айрымдар Равшан Жээнбековду экс-президент Алмазбек Атамбаев колдоодо десе, кээ бири Америка каржылайт деген ойду. Жообун өз оозуңуздан уксак. Эми мен ойлойм, экоонун тең кандайдыр бир деңгээлде негиздери бар. Бирок негиздери бар болгону менен экоонун тең уландысы жок. Бирок негиз катары айта берсе болот. Эми адамдын көз карашы, логикасы эркин да, ойлор жеңил, чексиз уча берет. Биринчиден эми Америка Кошмо Штаттары менен, батыш мамлекеттери менен жакын, тыгыз мамиле кылган саясатчы катарында антып айтышка негиз бар. Бирок алар каржылайт деп айтууга негиз жок. Анткени батыш мамлекеттери АКШ эч убакта адамды каржылабайт. Алар идеяны колдойт, алар демократияны колдойт, адамдын укугун колдойт. Мына ушул жагынан алар биз үчүн аябагандай пайдалуу жана үлгү ала турган мамлекеттер болуп эсептелет. Ал эми каражат жагынан берип жатат, колдоп жатат деген бул жаңылыштык.
Ал эми Алмазбек Атамбаев менен албетте мамилем жакшы. Мурда көп кыйынчылыкты көрүп, көп бири-бирибизди саясатта оппонент катары көрүп сындаган болсок, акыркы 2-3 жылдан Атамбаев менен тагдыр бириктирип койду. Атамбаевдин артынан эч кандай күнөөсүз бардыгыбыз түрмөгө чейин олтуруп келдик. Мен ойлойм, бул нерсе биздин көп сыноолордун өткөрдү. Кандайдыр бир саясий көз карашыбыз бөлөк болгону менен адамдык мамилебизди бир топ жакындатып, бир жакшы мамиле жаратты. Ал эми президенттикке талапкерлигимди койгондо колдойбу деген менен мен айтат элем. Эми албетте жылуу сөзүн айтат, ишенем. Сөзсүз түрүндө колдоо кылышы дагы мүмкүн. Бирок кандайдыр бир каражат маселеси менен, кандайдыр бир толугу менен мурдагы социал-демократтардын командасы мага өткөрүп берип колдойт деп мен айта албайм. Кандайдыр бир деңгээлде албетте сөз жүзүндө, моралдык түрдө кандайдыр бир команданын бөлүгү катарында колдосу мүмкүн. Эгерде президенттик шайлап калсаңыз, эң алгач ишти эмнеден баштайт элеңиз? Эми азыр шайлана элекмин, азыр регистрацияда дагы боло элекпиз. Азыр мобул кол чогултуу деген маселе аябагандай азап экен. Мен ойлойм, биз ушул кол чогултуу деген нерсени жок кылышыбыз керек. Бул өткөн кылымдын калган терс, аябагандай жаман көрүнүш. Артта калган бир болбогон, ойлонуп чыгарылган тоскоолдуктар болуп эсептелет. Биз муну жок кылышыбыз керек. Ал эми келечекте кандидат болуп калсам, анда сөзсүз өзүмдүн программамды кийин айтам. Негизинен акыркы 20 жыл ичинде мен эмнени айтып жүрсөм, негизинен программам ошондой эле болот. Бул биздин каныбызды ичип бүткөн сот реформасы, мамлекет адилеттүүлүктү колго жеткире албаган, адилеттүүлүктү тута албаган укук коргоо органдары, алсыз экономикалык кризистен алып чыга албаган жергиликтүү бийлик, борбордук бийлик, өкмөт, мына ушулардын бардыгынын реформасы биз үчүн аябай актуалдуу. Менин негизги келечектеги ойлорум, идеяларымдын бардыгы ошонун тегерегинде болот. Мен ойлойм, биз сот реформасын, укук коргоо органдарынын реформасын, өзгөчө улуттук коопсуздук кызматынын, прокуратуранын, Ички иштер министрлигинин, шаар мэрлеринин, губернаторлордун эл шайлай турган кылып, кичинекей профессионалдуу ачык өкмөт жаратып турган кылсак, биздин мамлекетибиздин келечеги жакшы болот. Эгерде ушул нерселерди жасай албасак, анда биз курултайды киргизбейбиз. Ак үйдүн тосмонун алып таштайбызбы, анда маанилүү өзгөрүү болбойт. Булар деле кандайдыр бир деңгээлде зарыл болушу мүмкүн. Бирок мамлекет үчүн фундаменталдуу нерселер бар. Мен айтып жаткан нерселер ар бир өлкө үчүн, өнүгүүсү үчүн, адилеттүү жакшы мамлекет болушу үчүн фундаменталдуу өзгөрүүлөр болуп эсептелет. Маалымат булагы, Барс Медиа Чекит, KG.